Достор, мен атым Айнура Сагынбаева, мен врачмын, дерматолог, косметолог, психолог, сексологмын. Бүгүнкү видеодо биз депрессия жөнүндө сүйлөшөлүчү. Көп эле жазасыңар, депрессия болуп атат. Негизи бул аябай модалуу сөз болуп кетти. Канчалык бул чындыкка жатат? Силер чын эле депрессиядасыңарбы, же силер жөн эле өзүңөрдү аябап атасыңарбы? Же жөн эле чындыктан качкыңар келип атабы? Же жөн эле жалкоосуңарбы? Же жөн эле бүгүнкү күндүн жоопкерчилигин өзүңөргө алгыңар келбей, кыргыздар айтканда көчүңөрдү жерден көтөргүңөр келбей, депрессия деп атасыңарбы? Же чын эле бул оорубу? Же чын эле бул түшүнүксүз бир абалбы? Депрессия деген сөз негизи медицинада бул оору сымал абал. Психиатрияда буну оору деп дагы айтчубуз да, бирок азыркы жанагындай эмелерде депрессия бул оору эмес деп айтылат экен да, бирок чынында МКБ ондо, МКБ деген бул международная классификация болезней, то есть врачтардын өзүнүн справочниги бар да, ошол жерде депрессивное состояние деген бар. Депрессиядагы адам тамак жебейт. Депрессиядагы адам музыка укпайт. Депрессиядагы адам башка адам менен сүйлөшпөйт. Депрессиянын белгилери бул эч нерсе кылбай потолокту карап жатуу. Депрессиядагы адам убакыты менен эшикке чыгып күлүшү мүмкүн. Депрессиядагы адам башкалар менен сүйлөшүшү мүмкүн. Бирок эч ким жок болгондо, жалгыз калганда, үйүнө келгенде асманды карап, тамак ичпей жатып калат. Эмне кылса дагы көңүлү көтөрүлбөйт. Ыйлагысы келет. Өзүн түшүнбөйт. Мен бир эжекем бар болчу, депрессиядан каза болгон. Депрессиянын өзүнөн каза болбойт. Ал тамак ичпей калган. Тамак ичпей, турбай бир ай жаткан, анан өпкөсүнө суу басып кеткен. Турбай жаткан, тамак ичпей. Элестеткиле. Көп адамдар, өзгөчө айымдар, силер депрессия деп жашоодо чече албаган көйгөйүңөрдөн качууну айтасыңар. Просто настроение жок, эчтеке көңүлүм жок, эчтеке кылгым келбейт, мен депрессиядамын деп. Мен студент мезгилде ушундай көп айтчумун да, апама айтып жибердим: "Апа, мен депрессияда элем, депрессиядам" деп. Жок. Бул болгону силер жол таппай жатканыңар. Чыныгы депрессия андай эмес. Депрессиянын жүзүн аргысын. Депрессия болбой эле койсун. Жашоодо жолун таппай атканыңар, жашоодо бир көйгөйдү чече албай атканыңар, өзүңөрдүн көңүлүңөрдү өзүңөр көтөрө албай атканыңар, бул адамдын алсыздыгы. Канчалык адам өсүп, чоңоюп, аң сезими чоңоюп, канчалык адам күчтөнгөн сайын депрессия деген сөздү аз колдонуп калат. Биз жашоодочу өзүбүздүн көңүлүбүздү өзүбүз көтөрүшүбүз керек экен. Өзүбүз мотивация алганды үйрөнүшүбүз керек экен. Мисалы, көп эле курстаргачы мен байкашымча, мен азыр курсту жаап койдум. Жертвалар келет да, анан депрессиядагылар келет, кавычках. Булар көйгөйүн чечүү үчүн эмес, көйгөйүн талкуулоо үчүн, көйгөйүнөн рахат алуу үчүн, өзүн аяш үчүн келет экен. Көп адамдар, өзгөчө айымдар. Ошондуктан мен психологиялык курсту алып баруу бул болбогон эле иш экен деп калдым. Анткени сен ошол абалга чөгүлүп, башың менен матырылып, сен да ошондой адамдардай болуп калат экенсиң. Жок, мен өзүмдү күчтүү адамдар менен гана курчагым келет. Мен өзүмдү алдыга умтулган, өзүнүн жашоосуна жоопкерчиликти өзүнө алган адамдар менен курчагым келет деп чечтим дагы, курсту жаптым. Эми бул курстар китепке айланат. Баарын китепке салам. Билимдин баарын китептен аласыңар. Ошон үчүн айымдар, мен депрессия болуп атам деп өзүңөргө шылтоо издеп атсаңар, жок, бул жаман эмес. Мен түшүнөм, чын эле кээде өзүңөр алыңар жетпей калат. Бирок бул жашоодо силерге өзүңөрдөн башка бир дагы жардам бере турган адам жок экенин түшүнүшүңөр керек. Тынчсыздануу жана паникалык атакалар бул бөлөк нерсе. Мисалы, жүрөгүңөр лакылдап, жарым түндө ойгонуп, жүрөгүңөр лакылдап,
качып кеткиңер келсе, ыйлап, өкүрүп бир жака жашынып алгыңар келсе, банда психиатрга антидепрессант ичиш керек, мээни тарттырыш керек, серотониндин эмесин көтөрүш керек, деңгээлин көтөрүш керек. Тынчсыздануу дагы бул жаман. Тынчсыздануу дагы жүрөгүңөр согуп эле, бирдемеден качып эле, бирдемеден коркконуңар. Анда да психиатрга барыш керек. А депрессия, чындыгында, чыныгы депрессия көп деле кездешпейт. Депрессия бул жашоону түшүнбөстүктөн болот. Бул жашоодо болуп аткан нерседен коркуудан болот. Бул дүйнө эмне үчүн, мен буяка эмне үчүн келдим, мен кантип жашайм, эртең эмне болот, а мындай болсо кандай болуп кетет, а тигиндей болсо кандай болуп кетет, а мунуну чече албай атам, а менин көз карашым аябай кичинекей, а дүйнө чоң, а мен көп нерсени билбейм дегенден болот. Ошон үчүн айымдар, депрессия дегенди унуткула. Өзүңөрдү колго алгыла. Көйгөйдүн миң чечиле турган жолу бар. Изденгиле. Талыкпай иштегиле. Ошондо силер бул нерсени жеңесиңер. А эгерде болбосо, анда психотерапевтке баргыла, врачка баргыла. Анализдерди тапшыргыла, изилдөөлөрдү өткүлө, дарыларды ичкиле. Бул видеого лайк коюп койгула. Суроолоруңар болсо жазгыла. Эң кызыктуу суроолорго жооп берем.